Жакшы адамдар бул магнит сыяктуу дейт. Эгерде магнит мисалы үчүн көпчүлүк темелерди өзүнө тартып алса, ал эми жакшы адамдар өзүнө жакшы журттарды топтой алат экен деп туруп, бүгүнкү биздин студиябыздан алгачкылардан болуп орун алган жакшыларыбыз менен тааныштыралы. Анда бүгүн бизде мейманда агайынелер, комузчу, күчү, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, окутуучу деп айтсак да болот. Биздин кыргыздын комузун дүйнөгө даңазалап келе жаткан агайынелер ким деп турган болсоңуз, Эламан Каныбеков, Айбек Каныбековдор мейманда. Ассаламу алейкум. Кумандаңыздар менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Таңерте комуз менен сиздерди көрүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Рахмат, бизде кубанычтабыз. Кандайсыздар, кандай жүрөсүздөр? Деги эле көрүнбөй кеттиңиздер. Чоң рахмат, жакшы жүрөбүз. Баарына ошо карантин могу сыркоо дагы аябай тоскоол болуп аткан чыгар. Ошондой эле бизге дагы таасирин тийгизбей койгон жок. Биз дагы баягы өздүк эмени сактап, карантинди карманып үйдө жаттык. Үйдө жөн жатпай ноталар жаздык. Кудай буйрса, алар дагы иштей койлот, жакында чыгат буйрса. Эламан, баягы сиздерди ушул дүйнө суктанган, комуз серткенде дүйнө эли суктанып, ушунчалык баягы биздин аспапка суктанган кишилер жок эмес да. Келиңиздер, мына ошол нерсени дагы бир даңазалап элге тартып алсак комуз менен. Чоң рахмат. Биз азыр өз-өзүнчө гүлдөр даярдап келдик эле. Азыр мен анда 9 кайрык деген гүл шерт берсем, токтоо сатылып алыптым, 9 кайрык. Сонун. Анан көпчүлүк интервьюларды көрүп чыктым кечээ күнү. Анан Айбек бир аз токтороок, анан дагы көбүрөөк сүйлөгөндөй эле сезилди. Анан Айбектен сурагым келип турат. Негизи эле бир туугандар менен иштешүү, кээбилер айтып коет, жакын туугаң менен иштесең бир аз пикир келишпестер көбүрөөк болот депчи. Андан көрөк башка адам менен иштешүү ыңгайлуу болот деп. Сиздин оюңуз кандай? Ортодо мындай пикир келишпестер болбойбу? Келишпестер эми жумуш болуп атканда албетте болуп турат. Кээде эки жагынан кошулам десем болот да. Анткени кээде мындай оңой келгенмен кээде оорураак келип калат кээ бир чыгармаларчы. Мисалы иштешкенде экөөбүздүн ортобузда
Бирок негизи мындай жалпылап айтканда мындай тууганым болгон бир четте да жакшы да. Удобный тууганым болгондуктан да дейм. Туган болгону казына берди. Негизи ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар эмеспи? Анан кийин эштешип атканда баягы тууган болгондуктан мисалы башка бирөөгө катуураак айтсаң, мен үчүн тууганга айтыш кичине кыйыныраак да. Бирок ошол эле убакта кээде эмоцияга алдырып ийген күндөр болот. Анткени баягы ойдогудай жетишпей, ошондой черте албай аткан күндөр болот. Көбүрөөк машыгыш керек. Ошондой түйчүктөрдүн аркасында албетте кыйынчылыктар дагы бар да, жок эмес. Элеман ушул баягы улуу өнөрдү аркалап келатканыңыздарга канча убакыт болду? Негизи жалпысынан айтсак 15 жылдан ашты. Мен 5-класстан, Айбек 3-класстан баштап эле ошол комуздун аркасынан түшүп, мектепти аяктагандан кийин дагы чоң окууга тапшырып, чоң билим алалык деп консерваторияны аяктадык. Ошону менен эле ошо өнөр чөйрөсүндө аралашып жүргөнүбүзгө бир 15 жылдан ашып калды. Бир топ убакыт аябай эмгек кылып калган. Ошол 15 жылдын ичинде кандай жетишкендиктер болду, кандай кыйынчылыктар болду? Аябай чоң жетишкендиктер болду деп айтсам болот. Себеби дегенде качандыр бир убакта апам мага биринчи бир ырдын кайрыгын үйрөткөн эле. Ошондо баягы үйдө отуруп өзүңдүн баягы рахатыңды чертип жүргөн күндөр болсо, бүгүнкү күндө баягы тайманбай айтсак болот. Себеби дегенде Кыргызстанда ордубуз бар, комушчулардын деңгээлине жетише алдык деп дагы айта алабыз да. Себеби дегенде жакшы аты чыккан ошол Акак ансамблинде көп салым коштук, иштедик. Андан тышкары Камбаркан атындагы, Чалак Исабаев атындагы Камбаркан ансамблинде бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Ошол эле бүгүнкү күндө маданияттын баягы маданият алып жүрүүчүлөрдүн уясы деп айтсак да болот. Мукаш Абдыраев атына баягы атайын азиздештирилген музыкалык мектепте сабак беребиз. Бүгүнкү күндө ошондой чоң жетишкендерге жетише алдык. Андан тышкары айтсак, конкурстар, фестивалдар абдан көп катышып, дагы болсо ошол комуз деген терең өнөрдүн аркасынан сая түшүп, изденип жүрөбүз. Башка өлкөлөргө да барып келип жүрөсүздөр, аны биз көрүп жүрөбүз. Анан айтыңызчы, мына ошол жеңиштерди алып келгенден кийин биздин өлкөбүз тарабынан кандай колдоолор болду? Эми бул жанагы ардак грамота, мындан сырткары. Жакшы эле колдоолор болот. Биз дагы ошол учурда өзүбүздүн тараптан татыктуу көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ар дайым конкурс дегенде уйкудан туруп, машыгып, даярданып, күнүгө 5 саат, 10 сааттан займас эткен күндөр болот. Бирок конкурстан, акыркы конкурста баягы, акыркы дебейин, баягы соңку конкурста Өзбекстандан биринчи место алып келбедикпи? 80 мамлекеттин арасынан. Ошондо аябай жакшы эле колдоо болду. Маданият министрликтен болду. Көп жерлерден грамоталарды, акчалай сыйлыктарды беришип, жакшы сөздөрүн айтышып, ошо биздин улуу аксакалдарыбыз баталарын беришип, жакшы эле колдоолор болот. Айбек, мага кызык болуп атат. Баягы сиздер ар кандай баягы обондуу ырларды дагы комузга түшүргөнүңүздөрдө, элге ошол дагы сиңимдүү болуп атат да. Кыйынчылык, кандай кыйынчылык чыгат? Мисалы үчүн башка кээ бир обондор түшпөй калышы мүмкүн. Ошону кантип жетишесиздер ошого? Биз деген ошо атайын музыкалык мектепте окугандыктан нота таанып, анан күүлөрдү ойноп, чоң чыгармаларды ойногон, дүйнөлүк чыгармаларды ойногондо, мисалы, ырларды комузга салгаш оңой эле болуп калат да. Мындай айткандачы, күүлөрдү менен ойногондо ырларды салган оңой эле. Анан кээ бир чыгармалар бар, сиз айткандай, мисалы, диапазон комуздук 2 акта болсо, 3 акта ырлар деген сыяктуучу. Же бияктан секирген ырлар бар, алар кичине мындай ыңгайсыз жарашы мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда эстрада ырын түшүрүш кичине оңоюраак болот да. Эстрада тескерисинче жеңил болот турбайбы комузга түшкөндө? Анда буга чейин негизи баягы көп чертилген эмес да. Бизге чейин баягы өмүр тобу чертип чыкпадыбы? Жана Кубинский танец, мезгил жаңырыгын ошо заманбап силге салып, анан кийин көп чертилбегендиктен кээ бирөө мисалы үчүн көчөдөн кетип калсаң бригаданы чертип аласың дейт да. Күлдүрүп. Анан бригада ал деген ал жерде көп болсо 3 эле нота бар. Эчтеке черте турган нерсеси жок да. Анан кийин анан элдер кызык болот экен. Анда Элемандын өнөрүнө күбө болсок кантесиз, Чоң рахмат. Эмесе ошол Өзбекстандагы конкурста аткарган ошо Нурак Абдырахмановдун Мезгил жаңырыгы деген эң сонун күүсү бар. Ошону аткарып берейин.
эң сонун сиздерди карап отуруп мындай бир туруп формаңыздарга кызыксам, бир туруп комузда кол ойноткондоруна аябай кызыгып турам. Негизи эле сырткы кийим боюнча ушул мисалы үчүн сынактарга барганда негизи эле колдоо көрсөткөн сөзсүз түрдө бир инсан болот. Ал ким? Негизи колдоо көрсөткөн баягы негизи өзүбүздүн эле каражатка эметилет бүт баардык нерсе тең эле ошол музыка жазып туруу, костюмдарыбызды азыр заман башкача да. Анан кийин бирок ошол тиккен комуздардан бизде бул чапандарыбызды айда эже белгилүү ошо кийиз менен иштеген айда эже тиккен. Андан тышкары Айсын эжебиз бар. Айсын эже дагы аябай көп костюмдарыбызды тигип берди. Жакшы сонун дизайнер эжелер. Андан тышкарыда жакшы дизайнерлер менен иштешебиз. Азыркы учурда дагы Бек деген досубуз бар. Ал дагы бизге костюмдарды тигип атат. Бул суроону берип жаткан учуру дагы негизги себеби дагы бул өнөргө басым жасап кетип жаткан учурум. Атаганданбы же энесиненби ушул өнөрсүзлөргө кимден келди? Айбек мырза сизден. Бизде ошол үй бүлөдө бар эле музыканттар десек болот да, мындай самоучкаларда өздөрүнчө сулуктары бар. Таятам айтсам комуз чертет. Комуз укканда тажабайт да, азыр да бизде барып айылга барган сайын чертирип, көңүлүм мукумганча чертип болуп калат да. Анан сондай апам да азмаз комуз кармап чертип калат. Атам болсо гитара чертет. Сонун үй бүлөдөн турбай сиздерге эле барып керек экен концерт көргөндө. Комузду чертип, өзү да уста киши болгон экен. Өзүнүн чапкан комузу бар. Үйдөгү буюмдардын баарын тең өзү жасап койчу экен. Кол менен көбүрө төгүлгөн уста экен да. Анан ошолордон негизи бир туугандарыбыз бүт эле чыгармачыл адамдар. Ошолордон таасир этсе керек. Анан кичинекей кезибизде бизде таятабыз комуздун башын читетип коюп черте берди да. Ошол дагы аябай баягы мындай зыңгырап, башкача сонун угулат да. Ошолордон улам калыптанып калса керек кызыгыбыз. Баягы айтат эмеспи, жараткан бир өнөрдү инсанга берер да. Ошол инсанга ишенип, анан тапшырат депчи. Сиздерге ушул өнөрдү ишенип тапшырган жаратканга шүгүр келтирели дагы. Мен сурагым келип атат. Бир кайсы обонду сурайлы, баягы бригаданы чертип берчи дегенде бир биргеликте ошол көрүүчүлөрдөн суранат эле, бригада дейт, ошону чертип аласызбы? Негизи ошо бригаданы аябай музыкадан кабары жок адамдар суранат. Бул кысканыс болуп калды. Баягы тамак жегенде кээде даамы аябай жакшы болсо, бирок аз болсо тойбой калат эмессиңдер. Сиздердин бир биргелештирип, мисалы үчүн өзүңүздөр жакшы көргөн, жүрөгүңүздөргө жакын ийгиликтерди алып келген бир күү болсо, чогуу бир сурансак. Кыргызча болобу? Болор, кыргызча. Азыр жаш кербес деген Караман Орозун катабыздын күүсүн ойноп берет. Себеби дегенде бул күү эки үнгө бөлүнүп жазылган да, эки комузга ошол иштеп чыккан биздин устатыбыз Калыбек Жекшенов агайыбыз ошол эле хат комузчулар ансамблин түптөгөн негиздөөчүсү профессор агайыбыз иштеп чыккан.
ырашылык билдирели. Бүгүн биз жаштардын коомдогу орду деген теманын алкагында кеп козгоп атабыз. Негизи эле жаштардын оң терс пикирлүү баягы жүрүп турумдары боюнча жаштардын коомдогу орду кандай сиздердин оюңуздарча? Жаштардын коомдогу орду негизи чоң да келечектин ээлери жаштар деп айтат эмеспи. Анан кийин менин оюмча жаштар деген бүгүнкү күндө билимсиз болбойт да. Кайсы чөйрөдө болбосун, мисалы үчүн комузда буга чейин колдон колго үйрөнүп, атадан балага, устаттан шакиртке болуп жүрсө, бүгүнкү күндө нотасыз, билимсиз алдыга жылыш кыйын да. Себеби дегенде бүгүнкү дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, музыкалык чөйрөсүндө эмне жаңылыктар болуп атат, кандай музыка жолу, музыка тарыхы кандай, ошонун баардыгын тең изилдеп туруп анан кийин жаңы бир нерсе жаралыш керек да. Ансыз жаңы күү жаратыш кыйын да. Мурдакындай да күүлөр жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул баягы биздин чөйрөгө салыштырып айтып кетип атам да. Анан кийин жаштардын орду чоң, жакшы жактары, бизде таланттуу жаштар көп, билимге кызыккан жаштар көп. Албетте баягы терс жактарыбыз дагы бар, туура эмес нерселердин таасиринен улам. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө жаштардын ойлоо эмеси, ой жүгүртүүсү өзгөрүп, баягы алдыга умтулайын деген жаштар көп да. Ошолордун баардыгына тең мен айтар элем, бир чети каалап баягы ойлогон тилектери ишке ашып дегендей Кыргызстандын өнүгүшүнө, гүлдөшүнө жакшы салымын кошуп, жакшы кадрлар көп болсун деп айтайын. Жаштардын ошо орду чоң айткандай эле анткени келечек муун жаш болуп аткандан кийин действительно мындай билимге умтулган жаштар керек да Кыргызстанга, негизи ойлойм да. Ошондуктан кийинки жаштар буюрса өз ордун, өз ишин так аткарып, кызматтарын жакшы кылып Кыргызстанды алдыга көтөрсүн деген ойдо келет да. Мына ушундай пикир менен биз сиздер менен коштошолу. Таң эрте келип, чоң рахмат. Комуз ойноп, элге өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулаган үчүн ыраачылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда агайнилер, улуу өнөрдүн ээлери Эламан Каныбеков, Айбек Каныбековдор болду. Агайнилер, сиздерге ыраачылык билдиребиз.